Үстүбүздөгү жылдын 29-октябрынан 30-октябрга караган түнү болжол менен түнкү саат 3-төрдө дал ушул биздин артыбызда турган үйдүн кароолчусу Каныбек Ботаканов 2 бала тарабынан аябасыз сабалган. Арадан 1 айга жакын убакыт өтсө дагы кылмышкерлердин бири кармалып, экинчиси 1 айдан бери милициялар тарабынан изделип табылбай жатат. Болжол менен 27-28 жаштагы чоң муштумдар окуя болгон күнү спирт ичимдигин ичип отурушкан. Аларды кароолчу үйдөн алысыраак барып ичишин өтүнгөн. Бирок алар улуу кишинин бул сөзүн жактырбай сабап салышкан. Охранада 7 жылдан бери иштеп жүрдүм. Мындай окуя биринчи жолу болуп атат. Жолдошум ошол убакта келгенде 29-да түн ичинде келди. Аябай эшикти ачсам көзү шишип, аябай жаман келди. Аябай жүрөгүм түшүп кетти да. Анан эмне болгон депчи, мени балдар көптөп кетти депчи, каякта элең деп, анан аябай чочуп кеттик. Жүрөгүм түшүп, анан эмне кылаарын билбей калдым. Бирок балдарым алыста турчу эле да, анан эме кылалык, эмне кылабыз эми деп. Алардын да тынчын албайын, алардын жүрөгүн түшүрбөйүн деп эртең мененке чейин кармандым. Каны агып атты, көзүнөн жаш аккандайчы. Көзү жарылды го деп аябай корктум. Каныбек Ботаканов түштүк магистрал жана Манас көчөлөрүндөгү жайгашкан бул көп кабаттуу үйлөрдүн биринде акыркы 7 жылдан бери кароолчу жана айлананы тазалоочу болуп эмгектенип үй бүлөсүн багып келген. Окуядан кийин ооруканада 2 жумага жакын дарыланып чыккан. Бирок аны сабагандардын залалы азыр да тийип, акыбалы анча жакшы эмес. Денесиндеги көк алалары дагы кете элек. 14 күндөй жатып чыктым. Азыр эми үйдө тыныч жатыш керек экен. Баспай, ошо тыныч жатып атам. Постелде болуп атам, кичине басам. Кайра жатам. Ошо дарыланып атам, дарыланып ичип. Пока азыр жумушка деле чыга турган эме жок. Баш айланып кетет. Баш ооруп. Эмгичекте көп балалар кете элек. Каныбек Ботакановду сабалганына жарым ай өтсө дагы кылмышкерлердин бири кармалып, экинчиси табылбай изделип жатат. Жабырлануучунун айтымында издөөлөгү жаран милиция кызматкерлери болушу мүмкүн. Мен бияка үйгө чыгып келгенде уулум көрсөттү. Бүт эмеси менен изилдеп чыккан го. Интернет мененби бирдемеси менен соткадан фамилиясын, аты жөнү чыгып турса, анан чыгат экен да. Бүт изилдеп, ошондо үйгө чыкканда көрсөттү уулум. Милицейский форма менен, сержантский погон менен чыгып, милицияда иштеген турбай папа дейт. Анан гана көрсөтчү, карасам ошо эле. Бул боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жооп беребиз деп убада кылып, кийин телефонун такыр көтөрбөй коюшту. Мындан улам сабагандардын милицияга тиешеси бар экендигинен күмөн санап кала бердик. Анын үстүнө буга чейин да милиция кызматкерлери өзү аралашкан же болбосо чоң муштумдарды калкалаган учурларда көп кездешүүдө.